Ката кетирген бул айып эмес. Бирок бир катаны кайра кайталаган бул чоң айып да. Мындай жагдай тилекке каршы биринчи жолу болуп аткан жок. Президенттин өкүлү, өкмөттүн өкүлү качан болсо киргизип койгула, биз документтерди алып келип беребиз, кагаздарды алып келип беребиз. Биринчи жолу уктук го ушундайдычы. Кыргызда бир сөз бар да, иреси иште ийгилик болбойт деп. Мына биздин регламент, биздин эреже бул ирет. Ушул иреттен чыксак, эрежеден чыксак, анда ишибиз дагы чаташып кете берет. Айтайын дегеним, бул жерде мааниси жок бир дагы документ жок, ошон үчүн биздин карообузга келип атат. Бардыгы маанилүү документтер. Супер маанилүү документтер, актуалдуу документтер. Бирок мындай мамиле болбош керек. Ошончо аппарат айлыктарын көтөрүп берди президенттин аппараты, туурабы? Эмне иш кылып отурат? Эгер ушундай маанилүү болсо, мурдараак даярдап туруп алып келбейт беле? Ошон үчүн мен азыр колдогон жокмун муну добуш бергенде. Туура түшүнүңүздөр, эрежеге тарбиялап койбосок, бири-бирибизди жакшылыкка чакырып, жамандыктан кайтарып, өнөкөт болсо, мына азыр жакында каникулдун алдында дагы пачка менен алып келет. Мына чыгып баратасыңар, колдоп бере калгыла деп. Ким жаманаттуу болот, биз жаманаттуу болобуз. Эми өзбек туугандар менен ушундай мамилени ким колдобойт? Чоң рахмат биздин ушул эң жакын кошунабызга, бир турган элибизге. Бирок биз тараптан мындай мамиле болбойт да негизи. Өрнөк боло турган ким азыр президенттик өлкөдө? Президенттин аппараты. Өрнөк боло тургандар өздөрү ушинтип атса, андан биз кантели? Ошон үчүн эрежеге, тартипке жакшы маанилде айтып атам. Салганды үйрөнөлү. Чоң рахмат.